Желекти өзгөртүү боюнча мыйзам качан күчүнө кирет? Президенттин маалымат катчысы жооп берди. Президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилгени тууралуу түшүндүрмө берди. Маалым болгондой, аталган мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Мыйзам Эркин тоо гезитине жарыялангандан тартып күчүнө кирет. Гезит алдыдагы шейшемби күнү жарык көрөт. Мындан тышкары ушул мыйзамга ылайык министрлер кабинети мамлекеттик туунун техникалык өзгөчөлүктөрүн өз токтому менен бекитиши керек. Ошонун негизинде анан жаңы желек жасалып, имараттардагы туулар алмаштырылат. Башкача айтканда белгилүү бир убакытты алат. Белгилей кетсек, азыркы мамлекеттик желекке аяр мамиле жасоо талаптары жаңысы иленген учурда деле күчүндө калат. Бул Садыр Жапаровдун так тапшырмасы деп жазды ал. Булак Серепкежи. Садыр Жапаров алдыңкы 75 студентке президенттик стипендия тапшырды. Маалыматты Билим берүү жана Илим министрлигинен билдиришти. Ага ылайык 75 студент 2022-2023 окуу жылындагы мыкты көрсөткүчтөр үчүн тандап алынган. Алардын ар бирине мактоо баракчасы жана 60 000 сом өлчөмүндө акчалай сыйлык берилди. Министрликтен стипендия үчүн президентке караштуу билим берүүнү жана жаштарды колдоо фондунан 4 500 000 сом бөлүнгөнүн айтышты. Ошондой эле мекеме алдыңкы 75 студенттин аты жөнүн жарыялады. Тизмеге өлкөдөгү 26 окуу жайда билим алып жаткан жаштар кирген. Талатбек Масадыков ЖУКУКунун башкы катчысынын орун басары болуп тайындалды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Масадыков Талатбек Шамудинович 2024 жылдын 1 январынан тартып Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун башкы катчысынын орун басарынын квоталык кызмат ордуна дайындалды. Жана ал мурда ээлеген кызматынан бошотулду. Белгилей кетсек, 22 декабрда мамлекет башчысы Талатбек Масадыковду кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө ЖУКУКунун ишинин артыкчылыктуу багыттары боюнча бир катар маселелер талкууланды. Президент Садыр Жапаров Талатбек Масадыковго жооптуу ишмердүүлүгүнө ийгиликтерди каалады. Булак Говоритова. Милиция кызматкерлерин сөккөн киши 4 суткага камакка алынды. Милициянын кызматкерлерин оозго алгыс сөздөр менен сөгүп, коомдук тартипти бузган жаран кармалды. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматынан билдиришти. 16 декабрда болжол менен саат 21:30 чамасында жаран Бишкек шаарынын Байтик Батыр көчөсүндө жайгашкан наркология бөлүмүндө текшерүү өткөрүү учурунда милиция кызматкерлерин спирт ичимдиктерин ичип алып, сөгүп, аларга баш ийбей, коомдук тартипти бузган. Аталган факты боюнча Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери ыкчам иштерин жүргүзүп, 1981 жылы туулган жаранды кармашып, Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына жеткиришкен. Азыркы учурда Бишкек шаарынын Октябрь районунун сотунун чечими менен Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 126 беренеси менен күнөөлүү деп табылып, ага жаза катары 4 суткага камакка алынган. Булак Серепкежи. Орловка шаарында жаңы жылдык балаты талкууга кабылды. Чүй облустун Кемин районуна караштуу Орловка шаарындагы балаты жергиликтүү тургундардын талкуусуна кабылды. Алардын айтымында балаты былтыркы жылга караганда анча эмес кооздолгон. Ал эми шаардык мэрия балаты кооздолуп бүтө электигин билдирди. Маалым болгондой, аянтка тирүү карагай орнотулган. Анын бийиктиги 13 метр. Булак Турмушкежи. Каракол Эңилчек жолунда бара жаткан Ниваны кар көчкү сайга сүрүп түшүргөн. Кече 22 декабрда саат 17:00 чамасында Каракол Эңилчек жолунун 81-82 чакырымдарында кар көчкү жүрүп бара жаткан унаны жолдон сайга сүрүп түшкөн. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти.
Жерине Ак Суу райондук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын 4 офицери авариялык куткаруу унаасы менен жөнөтүлгөн. Куткаруучулар чоң ашуу ашуусуна барган учурда тоодон болжол менен 5000 метр куб кар көчкү түшүп, анын 400 метр кубу жолду каптаган бара жаткан Нива үлгүсүндөгү унааны ашуудагы жолдон сүрүп түшкөнү аныкталган. Бактыга жараша унаанын ичиндеги жаран катуу жабыркаган эмес. Куткаруучулар барган учурда жабыркаган жаранды окуяга күбө болгондор унаадан чыгарып ооруканага жеткиришкен. Учурда анын абалы жакшы, оор жаракат алган эмес. Каракол Эңилчек жолундагы кар көчкү тазаланып, жол бир тараптуу ачылган. Булак Серепкежи. Кыргызстан менен Тажикстан мамлекеттик чек аранын 11,88 чакырымы боюнча макулдашты. Тажикстандын Сооди облусунун шаарында 17 декабрдан 23 декабрга чейин Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргыз-Тажик өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу өттү. Бул тууралуу Кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматынан билдиришти. Кабарлангандай, топографиялык жумушчу топтор Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын 11,88 чакырымы боюнча макулдашты. Тараптар Кыргызстандын аймагында өтө турган кийинки жолугушууда калган аймактарды сыпаттоо боюнча ишти улантат. Жолугушуунун жыйынтыгында тиешелүү протоколго кол коюлду. Булак Суперкежи. Аксыдагы жерге талдыктар таңга жуук ооруканасыз калышты. Аксыда медициналык мекеме толугу менен өрттөндү. Бул тууралуу аймактык кабарчыга окуянын күбөсү билдирди. Маалым болгондой, тилсиз жоо бүгүн 23 декабрда райондон Жергетал айылындагы номер 5 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имаратында орун алган. Таңга жуук саат 4:00 чамасында Жергетал айыл аймагындагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты өрттөнүп жатканын көрдүк. Ошол замат айыл тургундары өрт өчүрүү кызматына телефон чалышты. Алар саат 4:30да келип, өрттү өчүрүп баштады. Бирок имарат толугу менен күйүп кетти. Өрттүн чыгышына эмне себеп болгону белгисиз, деди окуянын күбөсү. Булак Турмушкежи. Чүй облусунун Токмок шаарында катуу шамалдан мал базардын чатыры учуп, 2 мамы кулап түштү. 22 декабрда катталган шамалдын кесепетинен шаардын айрым райондорунда электр жарык өчтү. Токмок шаарынын мэриясынын басма сөз кызматы маалыматты тастыктап, мамылар тургузулуп, электр жарыгы калыбына келтирилгенин билдирди. Учурда Токмок шаарынын мал базарында оңдоо иштери жүрүп жатат. Анын алкагында жаңы бастырма орнотулган болчу. Булак Турмушкежи. Араванда 225 орунду мектеп пайдаланууга берилди. Оштун Араван районунун Төмөйүн айыл аймагындагы Кызылтала мектебинин 225 орунду жаңы имараты колдонууга берилди. Бул тууралуу президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Мектептин жаңы имаратын тапшыруу салтанатына жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, элеттиктер, мугалимдер жана окуучулар катышты. Белгилей кетсек, жаңы мектептин курулушу мамлекеттик бюджеттин эсебинен каржыланды. Анын сметалык наркы 71 миллион сомду түзгөн. Долбоорду Мастер Строй Сервис жоопкерчилиги чектелген компаниясы ишке ашырган. Булак Суперкежи. Ошто мамлекеттик дарыкана ачылды. Ош облустар аралык бириккен ооруканасында Элеман мамлекеттик дарыкана иштей баштады. Бүгүн 23 декабрдагы ачылышка саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев катышты. Ошондой эле оңдоп түзөөдөн өткөн Ош облустар аралык бириккен ооруканасынын стерилизациялоо бөлүмүнөн жана медициналык калдыктарды зыянсыздандыруу пунктунун иши менен таанышты. Булак Баракелди.